чоң эне, курут ушунчалык аппак Ооба, айланайын. Билесиңби, мында канча чөптүн ширеси бар. Жок. Мында кийик от, койчу баштык, какым, жалпыз. Санап да бүтө албайм, айланайын. Ай, чоң эне, ушунчалык көп чөптөн жасалабы? Ооба, кагылайыным. Булардын баары эле дары эмеспи? Жаратканга миң мертебе ыраазымын. Бизге ушундай бир кереметти тартуулаган. Ай, балам, чоңойсоң туулган жердин кадырын билерсиң. Нечендеген кылымдар бою жерибиздин сулуулугун даңазалап, ырчыларыбыз ырдап, акындарыбыз жамактап, айтып бүтө албай келатат. Асманга жакын жашап, жылдыз учкан, эгерим иш жасабай кыңды бузган, сулуудай эрке күткөн табигатты керемет республикам Кыргызстан. Бардыгын багып, күтүп, баласындай, кээ бири кесирленсе агасынбай, балпактай чоң энедей Кыргызстан, ким болсо тоо коюнан табышат жай. Сыркоолор ала тоодон айыгышып, куштарда тээ бийикте кайып учуп, шекер даам, жер жемиштин баары өсөт, анткени кышы суук, жайы ысык. Тоосу бар көк асманды тиреп турган, зоосу бар ак булутту жиреп турган, нөшөрдөн көктүн чети калса кетип, чалыган кайра бүтөп ширеп турган. Мал багып жылда далай адырдашып, иш кылган табигатка акылдашып, кыргыздар бир башкача данышман эл, көп калкты бириктирген жакындатып. Көк тиреп чоктой кызыл асабасы, ала тоо менсинет таза басы, өз өлкөм Кыргызстан, Кыргызстан, берилди теңиримден бата башы. Чоң эне дейм. Кече татыналар боз үй тикпедиби? Ошондо чоң энеси ар бир буюмду ордуна койгула деди. Буюмдардын орду болобу? Ооба, балам. Боз үй бул ырааттуулукту сүйөт. Ар нерсенин, ар буюмдун өз орду бар. Боз үйдүн сол уптасы эр азаматтарга таандык. Ал эми оң уптасы аялдардыкы. Сол жака эркектерге таандык нерселер илинсе, оң жака тамак аш буюмдары коюлат. Ушундай сапаттарды сактаган биздин эл байыркы эл. Силер эле аман болгулачы. Бизде кемеңгерлик, токтоолук, кечиримдүүлүк, даанышмандык, сабырдуулук сапаттарыбыз бар. Ушул жакшы сапаттарыбызды өстүрүп, өнүктүргүлө. Качанда болсо ушулардан айрылбагылачы, кагылайындарым. Ошондо гана Теңирден берилген керемет жердин кадырына жетесиңер, балдарым.